Ар бир спортчу үчүн мекенжилигин желбиретип, намысын эл аралык аренада коргоо чынында болуп көрбөгөндөй сыймык. Мындай спортчуларды аэропорттон тарта борбордук аянтка чейин үйлүп-сүрөп, өлкө баш болуп алкыш айтып тосуп алабыз. Чынын айтканда кыргыз футболу эл аралык аренада алдыга чыга албай жатат. Бирок эмне гана болбосун Кыргызстандын формасын кийип, Кыргызстан үчүн колдон келишинче ойноп жаткан оюнчулар биз үчүн баатырлар. Башка өлкөдө жашаса да Кыргызстанда төрөлгөндө ар дайым алыстан ат тартып келип, курамада ойун өткөрүп кайра кетип жаткан Виктор Майер, Кай Эмерх сымал оюнчулар бар. Бирок ошол эле учурда ити чөп жеп, ата тала башталганда курама команданы жанып ойноодон баш тарткан футболчулар аз эмес. Ооба, ал жактан алар чоң ийгиликтерге жетишти, бирок саткынчылык тууралуу сөздөр болор турган иш. Кээ бирлери ошол бойдон жолобосо, кээ бирлери күч тайганда келип, курамада ойноону көздөп жаткандары белгилүү. Сиздерге Кыргыз курамасынын жаңы топ 5 футболчу тууралуу чыгарышты сунуштайбыз. Антон Каченков Кунуз шаарында жарык дүйнөгө келип, спорттук карьерасын Алга клубунда баштаган. 17 жаш кураганда Москва шаарына жут которуп, Локомотив клубунун оюнчусу болот. Орусиянын бир катар клубтары үчүн ойноп, Кубокту, РПЛ жана ФНЛ чемпионаттарында жеңүүгө жетишкен. Дарбазачы Кыргызстандын 17 жашка чейинкилер курамасы үчүн ойнот көргөн, бирок негизги курам үчүн ойноону каалаган эмес. Буну ал клубтук карьерама тоскоолдук кылат деп түшүндүргөн. Бирок алдан тайып калганда жана Орусиядагы саясий абал аны Кыргызстанга келүүгө мажбур кылдыңдырат. Машыктыруучу аны 2023-жылы өткөн КАФА турниринде Иран менен болчу беттеште дарбазага коюп, оюн 5-1 эсебинде жыйынтылат. Бул оюндан кийин Каченков курама команда үчүн ойнот көргөн эмес. Кантсе да андан кем калышпаган Эржан Токотаев, Султан Чомоев сымал дарбазачылар турганда, дарбаза маселеси бизди ойлондурбайт. Эмил Кенжесариев Эмил Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген. Карьерасын 15 жаш кураганда борбордук олимпиада баштаган. Абдыш Атан катарына кошулгандан соң 2004-жылы Кыргызстандын эң мыкты оюнчусу аталган. Бир жылдан соң Алматалык Цеснаның катарын толуктайт. Бир сезон ойногон соң Астана клубуна өтүп, клуб менен 2006-жылы чемпион болот. Карьерасынын көп бөлүгүн Актөбө клубунда өткөрүп, өз атын клубдун тарыхына алтын тамга менен жаздырган. 2009-жылы Эмил Кыргыз жарандыгын Казакстандын жарандыгына алмаштырган. Берген интервьюларында Казакстан үчүн ойноо максаты бар экенин баса белгилеп кеткен. Бирок Кыргыз курамасы үчүн 3 ойун жана 1 гол киргизүүгө жетишкен Эмилге FIFA кошуналар үчүн оюн көрсөтүүгө уруксат берген эмес. 2013-жылы Алматалык түнкү клубдун айланасында эсин жоготуп жаткан жеринен табышкан. Бул жаракаттан кийин оюнчу карьерасын жыйынтыктап Кыргызстан футболисттер союзунда президент болгон. Марсель Исламкулов Марсель Кан шаарында жарык дүйнөгө келген жана азыркы учурда да Кантык Абдышатанын албашкы дарбазачысы болуп ойноп келет. Бала кезинде бир нече жыл Киевтик Динамонун катарында болуп, 17 жашында профессионал карьерасын Кантык Абдышатан катарында баштаган. Казакстандагы Астана 1964, Байконур жана Кайсар клубтары үчүн ойногон. 2017-жылдан тарта Казакстан курамасына чакырып алып, бирок бир да жолу көк майсанын үстүнө чыккан эмес. Азыркы тапта да Кыргызстан курамасы үчүн чакырып алып, бирок бир да жолдоштук беттеш же официалдуу оюн өткөргөн жок. Кантсе да көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган Эржан Токотаевдин ордун басуу жеңилге турбаса керек. Илзат Ахметов Илзат Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген жана Алга клубунда ойноп баштаган. 12 жашында Орусияга журт которуп, Коноплев атындагы академияда тарбиялана баштайт. Андан соң Рубинге өтүп, Казандык клубдун эң жаш дебютанты аталууга жетишет. 2018-жылы Москвалык ЦСКАнын курамына кошулат. Бир жыл өтпөй Орусия Бельгия оюнунда Орусия курамасы үчүн дебют жасоого жетишет. Кыргыз футбол федерациясы 2016-жылдан бери Ахмедовду курамага тартуу иштерин алып барган. Бирок ал Орусия курамасын тандаган соң Александр Кристинин таарынчу жок экенин, Илзат карьерасын Орусия аркылуу куруп жатканын баса белгилейт. Ахмедовдун айтканына караганда ал өзүн Кыргызстанды саттым деп эсептебейт. Тескерисинче Кыргызстанды даңа салганга аракет кылат. Ал курамга кошулгандан тарта Орусия 33 беттеш өткөрүп, анын 8-inde Илзат талоосуна чыккан. Ал азыр клубдун жана кураманын маанилүү оюнчусу эмес. Кыргыз курамасын тандаганда ал жок дегенде Шамуродов, Мхитарян сымал топ 5 чемпионатта ойной алмак. Азыркы учурда Шукуров, Алыкулов, Атабаев жана Алмазбековдо чоң потенциал бар. Кудай буйрса алар Илзаттан ийгиликтүү болот деп ишенебиз. Кыргыз курамасынын дарбазачыларынын машыктыруучусу Закир Жалиловдун уулу Рауль Жалилов карьерасын Кошкор аталык Нефтчиде баштаган. 2013-жылдан тарта Казакстанда Тобол, Сумкар, Жетишүү сымал клубтар үчүн ойноп, карьерасын улантат. 2014-жылдын башында Казак жарандыгын алып, 2015-жылы Казакстан жаштар курамасы үчүн ойнот көргөн. Азыркы учурда Алка клубунда ойноп жаткан учуру. 2023-жылы 28 жаш курагында Мьянма менен болгон беттеште Кыргыз курамасы үчүн дебют жасаган. Анын атасы Закир Жалилов учурунда Кыргыз курамасынын дарбазасын коргоп келген. Бирок Рауль атасынын жолун жолдобостон Казакстан үчүн ойноого ашыккан өңдөнөт. Акыры бул жөн эле кыял экенин сезип, 2022-жылы Кыргызстанга келип, Дордой жана Алга клубтар үчүн ойной баштаган.
Жок дегенде Кыргыз курамасына ойноп калсам экен деген кыял болдубу же көпчүлүк уйгурмандардын айтуусуна караганда атасынын келиши менен курамга чакырылдыбы белгисиз. Кантса да өткөн иш өттү, бирок Бекназ, Майер, ал гана эмес Кай жана Киммерк алыста болгонуна карабастан курама үчүн ойноого дайым-даяр болуп аракет кылганы сүйүндүрөт. Жогоруда аталган футболчулардын ашса ашып кем калбаган бул жаштар турганда кыргыз футболу алдыга жылат деген ишеничте чыгарышты жыйынтыктайбыз. Бизге катталып, жактыруу белгисин басууну унутпаңыздар.